Бишкекте Кыргызстандын төрагалыгынын астында өтүп жаткан эл аралык жарандык коргонуу уюмунун 56-сессиясы расмий түрдө жыйынтыкталды жана ЭЖУКга төрагалык кылуу россиялык куткаруучуларга өттү. Жыйынга уюмдун аткаруу кеңешине мүчө болгон 24 өлкөнүн өзгөчө кырдаалдарга чара көрүү кызматынын өкүлдөрү катышты. Еще раз разрешите. Эл аралык жарандык коргонуу уюмунун 56-сессиясынын ийгиликтүү аякташы менен дагы бир жолу баарыңыздарды куттуктайм. Жаңы шайланган төрага Александр Куренков кыргыз тарап төрагалык кылган жылдары окутуулар, ар тараптуу кызматташуулар максатына жеткендигин айтып, ошондой эле ал дүйнө жүзүндө катталып турган өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу, адам өмүрүн, аймактарды, материалдык жана маданий баалуулуктарды сактоодо дүйнө мамлекеттеринин башын бириктирген уюм кызматташтыгы аркылуу чечилерине токтолду. Прежде всего, хочу поблагодарить. Баарынан мурда Орусия өзгөчө кырдаал министрлигине болгон кесиптештеримдин ишеничине чоң рахмат. Орус куткаруучулары өзүнүн эр жүрөктүүлүгү, кесипкөйлүгү менен эл аралык деңгээлдеги сыйга татыктуу болушту. Куткаруучулук улутка жана карманган динине карабайт. Бул кесип адам жашоосун, ден соолугун биринчи орунга койгон кесип. Это служба во имя жизни. Мындан соң уюмдун төрагалыгынын орун басарлыгына Бахрейнден келген Али Мухаммед мырзаны бир добуштан шайлашты. Жыйындын негизги максаты жана маанилүүлүгүн анын катышуучулары да баса белгилешип, иш-чараны кыргыз тараптын жогорку деңгээлде уюштурганын баса белгилешти. Биринчиден Кыргызстандын бийлигине бизди бул жолугушууга чакырып, кабыл алганы үчүн ыраазычылык билдирем. Мен Бишкекке экинчи жолу келип жатам. Бул жерге келгениме абдан кубанычтамын. Биз өлкөнү жакшы билбейбиз, бирок жагымдуу эмоциялар. Мен Кыргызстандын өкүлдөрү менен иштөөдөн ырахат алдым. Биз алар менен иштешүүнү ар дайым каалайбыз. L'accueil et notre réception ici a été vraiment. اليوم نحن في اجتماع المنظمة الدولية لحماية. Жолугушуунун мааниси бул жерде биз тажрыйба, маалымат алмашуу, ошондой эле дос жана боордош мамлекеттердин жарандык коргоонунун жеке органдары менен жаңы таанышуулар болуп саналат. Мындан сырткары жыйында уюмдун башкы катчысы Яп Мариату өз сөзүндө кыргыз куткаруучуларына ыраазычылыгын билдирип, уюмга мүчө өлкөлөрдүн башын бириктирген платформада баардык мамлекеттердин коопсуздукту коргоо өкүлдөрүнүн сунуштарын угуп, тажрыйба алмашууга кеңири мүмкүнчүлүк түзүлгөндүгүн айтып өттү. Ошондой эле жыйындын катышуучулары 2025-жылды жарандык коргонуу коопсуздуктун кепилдиги деп бир добуштан кабыл алышты.